Ана мен бүгүнкү күндөгү бир 20 жашар, 30 жашар, 40, 50 жашарды момун мусулман сакалына карап сыйлайын десем, тетирип кетип атса кантип сыйлайм? Манасың миш десе, арбагың жок десе, салтың курман карманган, ширик десе, кайсы жери төп келип атат? Айланайын урматтуу улуу журт. Арбак ыраазы болмойн тирикиктин иши жүрбөйт деп биз жүрсөк. Арбак ыраазы болсун деп жүрсөк, анан аны жок десе. Анан мага палан сөздү сүйлөгөнүн не кереги бар? Хадисти анан 5 вакыт намазды айтканың менен. Бир жериң төп келбес. Анан мен кантип сакалыңа карап сыйлайм? Сен сакалың болгон менен, сенде аксакалдык сыпат болбосо кантип сыйлайм? Сен бетиңди 90 буруч башкан менен улуулук сыпатың болбосо, ошондой пейлиң болбосо мен кантип сыйлайм? Аксакал деген уже арбайга жакындап калды, өстү, далайды көрдү. Анан ар жакта өтүп кеткенде арбак айланып атпайбы? Мына урматтуу улуу журт. Бул чындыкпы? Кел чындыктын жүзүн ачып берели. Ошон үчүн кыргыз деген теңдикти жакшы көрүп атат да, кыргыз калыстыкты жакшы көрүп атат да, кыргыз кайтпастыкты жакшы көрүп атат да. Алайда арбай сыпаттагы жигиттер жашап атпайбы? Мен Алайдан чыккам, ааламга. Бийик тоодон чыккам. Бийик тоого, таза тоого адам ата көрүнгөн. Периштелер жайгашкан. Кайтпас жигитти сыйлайм да мен. Карапайым энени сыйлайм, касиеттүү жеңемди сыйлайм. Мен каяктагынан бир кыргыздын болгон салтын жокко чыгарып койгон адам сакалдууну сыйлайм мен. Ошон үчүн сакалды да чеберле. Баркын кетирбе. Ошон үчүн жанагы аксакал деген деңгээлге жеткенде анан ошо уруксаат сурап, кичиктерди кабыл аласыңбы деп. Мен сен сурачы анда, кабыл аласың мен сакал койгонума дейм. Жок, күчүгүм, сен кичик деп айтат элем. Мына биздин кошуна айтат. Өткөндө